Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроonu басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Куршап мал базарында койлордун алды сатып баалары кандай экен билип беребиз туугандар. Канча сом деп атат, канчага бербей койду. Анда эмесе туугандар, биз менен болуңуздар. Туугандар, бул 4 тиштүү аябай чоң кочкорлор. Көрүп турасыздар, бою да узун. 14 миң, 15 миң деп айтат. Карасы 14, сарысы 15 миң, экөөнү 11,5 миң сомдон сураптыр, бербептир. Көрүп турасыздар семиздигин. 11,5-дан бербептир туугандар. Туугандар, бул 4 тиштүү столук 8 миң сом деп айтат. Туугандар, кечиресиздер, биз жашпа тура эмес маалымат берип коюптур. 12 миң сом деп айтып атыптыр. 4 тиштүү кой 10 миң сомго бербей коюптур. 8 миң сомду тура эмес угуп алыппыз. Туугандар, бул козу кочкор чекеде караңы көрүп турасыздар. Ошо 5 миң сомго сатылды азыр. Тиш буз эле козу кочкор. Ушул бой туугандар 5 миң сомго алынган козу кочкор. Туугандар, бул тишин уже түшүп баштаган кой. 3,5 миң сомго сурап атат. Ушуну сатпа кой, мен онда кылбайм. Берсең ошо. 3,5 миңге ушун сурап атат туугандар. 3,5 миң сомго. Туугандар, бул козу кочкор 3 миң сомго жана сурады деп айтып атат. 3 миң сомго бербептир. Жуаттагы эле ошо. Туугандар, бул эки солук, 4 тиштүү солуктар 9 миң сомдон 18 миң сомдон айтып атат экөөнү. Туугандар, бул бек чекедегисин 8 миңге берген жокмун деп айтып атат. Семиз экен. Ошого наркысыны 8 миңге сурап атат, бересиңби деп. Туугандар, бул жанына чоң кой аябай семиз кой экен. 4 тиштүү кой. Даже тишини майдалап койгон, кечиресиздер, адашып кеттим. 9 миң сом деп айтып атат. Бул жандагы козу кочкор 5 миң сом. Туугандар, бул эки козу кочкорлорду 5 миң сомдон деп айтып атат. 4,5 миңден берген жокмун. Туугандар, бул козун көрүп турасыздар. 4 тиштүү 13 миң сомго алып айтты. Үстүнө кичине берсе берет экен. Аябай семиз, бою да бийик. Туугандар, көрүп чындыгында бул өзү да чоң экен. 13 миң сомго алдым деп айтты. Туугандар, бул эки ак, сары козу кочкорлорду 6,400 сомго берген жокмун деп айтып атат. 5 миң сомдон карап турат. Бул козу кочкор туугандар сатылды. 4,5 миң сомго сатылды. Козу кочкор. Туугандар, бул 4 тиштүү кочкор көрүп турасыз, аябай бийик кочкор. 20 миң сомго алыныптыр. Аябай сонун болгон, кымбат дагы. Бул 4 тиштүү кой экен, бунда 9 миң сом деп айтып атат, семиз кой. Туугандар, эмнегедир базар кымбаттагандай сезилип атат. Мага силер көрүп комментарийга өзүңөрдүн оюңуздарды калтыра кетсеңиздер болот. Туугандар, кара кочкор 2 тиштүү экен. Эси 6 миң бер деп сурап атат. Аларман ойлонуп атат, канча миң берсем экен деп. Туугандар, ушул солук козуну 3,5 миң сом деп айтып атат. Туугандар, бул козуларды көрүп турасыздар, ургачы козулар экен. 3,5 миң сомдон кем болот деп айтып атат. Үч жарым миң сомдон кем ургачы козулар. Туугандар, наркысы 2 тиштүү кочкор, болсу козу кочкор, экөөнү 11,5 миң сом бербейден деп айтты. 11,5 миңге азыр деле сурап атат, мына ал жерде. Бирок бербей турат. Туугандар, бул сарысы ургач экен, карасы эркек, козулар экөө тең. Караны 5 миң сом болуш деп айтты, сарысыны 5 миңден кичине түшүп берем дейт. Экөө тең семиз, сойгонго жакшы. Союшка мындай айтканда аябай сон.
Тугандар, бул улумду көрүп турасыздар. Сүт эмген мында айтканда улум бул. 30 миң сом кеми барды айтты. Канчага базар сураганын биле албадык. Эси жок экен. Билгендер 30 миң деп айтты. 30 миң сом деп айтып атты эле деп айтышат. Бул Куршаптын кулуну экен. Тугандар, бул жерде тоок базарга келдик. Көрүп турасыздар, бул жаткан тоок 3 басат экен. Бул 11 чөчөсү менен 1250 сом кармап турат. Куршап мал базары тооктор аябай эле аз чыгыптыр. Ошон үчүн канча болгонбосо ошо баарын тарткан аракет кылабыз. Канчадан тооктор? Чөжөлөр булар. 200дөн ба? Булар 200дөн экен. Арасында короздар деле болсо керек. Мастеги деле. Сонар бул жерде дакан чалыш. Бул мастекби же корозбу? Я. Мастекби корозбу? Бул эне тоок экен. Тугандар, мен корозбу же тоокпу да адашып аткам. Эне тоок экен 800 сом деп айтып атат. Тугандар, базарга мындай өрдөктөр да чыгат экен. 200 сом деп айтып атат. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 баш өрдөк. 200 сомдон. Мына жанына турган бул короз болсо керек, Эки түлөктөй короз экен. 2000 сом кеми бар деп айтып атат. Буну тургузуп бере албайбыз, качып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн жаткан жеринен эле көрүп атасыз. 1500 деп атыптыр, 1400 сом бербей турат. Баулдат ал ушул. Тугандар, базарга дакан бул бир төлөгө окшойт, 1 жашар. Мындай айтканда тоок баккандар өзүнө эле көрүп эле билесиздер. Буну 1000 сом, жандагы чөжөлөрүнү 500 сомдон деп айтып атат. Бутундан көрүп билет. Ушуларды 500 сомдон деп айтып атат. Тугандар, бул 2 түлөктүк дакан, көрүп турасыздар. 1,5 миң сом деп эси карап турат. Тугандар, буну 1,5 миң сомго сатам деп айтып атат. Бул бир түлөк азыр болуп атат. Төлөп аткан мага өзүлөр көрүп турасыздар. Bir 1,5 миң сомго берет экен бул бир түлөктүү дакан. Тугандар, бул чөптү көрүп турасыздар, ушул чөп 110 сом экен. Ушул жерден алып келсеңиздер, бул Куршап базарында турат. Ар бир пресстин штугу 110 сомдон. Доставкасы бар, если басын келишип алсаңыздар. Мен номерин калтырып кетем. Бүгүн мына көрүп турасыздар, көп чыгыптыр. Ошолордун баарын тартып силерге айтып кетем. Ушул ак чөп, жалпак таштын чөбү 110 сом экен. Ушул номерге кайрылсаңыздар болот. Калган жерлериңизде баасын келишип калсаңыздар апарып берет. Тугандар, бул жөн эле өзүнүкү экен, уже балашып сатылып атат. Ошон үчүн биз тартпадык, унчукпай эле кетип атабыз. Бунусун тарта элесек, анысында эси жок экен. Аны унчукпай эле мында кетип атабыз. Наркысы 110 сом экен. Ошодон балашып алсаңыздар болот. Эртең буйруса өзгөн мал базарындагы чөп базарга барганга аракет кылабыз. Ал жерде чөптөр көп чыгат. Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон унуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Сизди 100% бонус күтүүдө. Регистрация болуп бүткөн соң пополнить счетту басабыз. Ал жакка киргенден кийин AddX Money KJ'ге кирип туруп, OneXBet'ин официалдуу менеджери Анварга кайрылабыз. Сиздер мобильный Kiwi Элсом аркылуу толуктап ойносоңуздар болот. Ушул счетту көрсөтсөңүздөр сиздерге 2